Кадырман теле көрүүчүлөр, жалпы эле декабрь айы, же болбосо кыштын келген биринчи айы, бул ушул мезгил алмаштырган жыл эле эмес, ушул жыл ичинде мезгил жалпы кандай эмгектерди жараттым, эл тарабынан баалана турган мезгил. Жана ошондой эле өзүбүз саресеп салып, быйыл кандай алдыга койгон максаттарыбызды, пландарыбызды ишке ашыра алдык, же жалпы эле эмне эмгектерди жарата алдык, ушул тууралуу өзүбүзгө өзүбүз отчет иретинде баа бере турган мезгил деп айтылат экен. Андыктан ушул тапта өлкөбүздө ар кайсыл тармакта, өнөр жаатында, спорт жаатында мыкты жетекчи жана ушул башка багыттарда дагы жылдын мыктыларын тандоо иштери жүрүүдө. Быйылкы тандоо ошол жалпынан жолунан ушул социалдык түйүндөр аркылуу баягы элдин тандоосу менен эске алуу менен биз ушул ким мыкты экенин тандап алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт деп жатат. Андыктан ошол бизге келген кадырлуу мейманыбыз, коногубуз ушул пара спорт боюнча жылдын мыкты спортчу номинациясына ат салышып жаткан Дастан мырза биздин студияда орун алды. Анда эмесе маегибизди улантсак. Саламатсызбы, Дастан мырза? Кутлуктарыңыз менен. Рахмат. Дастан мырза, айтсаңыз, ошол быйыл мыкты спортчу номинациясына ат салышып жаткан экенсиздер. Кайсыл мекеме, организация аркылуу дегендей? Топ спорт кейжи эмеси өткөрүлөт. Сайты азыр Instagram баракчасында, Facebook баракчасында элдин добушу менен азыр уланууда. Бул добуш берүү 20-декабрга чейин болот. Андан кийин 25-декабрда ошол мыктылар тандалат. Мыктыларды сыйлоо аземи өтөт. Ошол ал жакта ошо бир эле 3 азыр спортчу ат салышат. 3 спорттун түрү боюнча. Бул пара жеңил атлетика боюнча, пара триатлон, анан пара дзюдо. 3 спортчу тең биз ошо пара Азия оюндарында катышып, жакшы жетишкендиктерге жетип келдик. Эми элдин тандоосу, элдин добушу менен анан мыкты спортчу деген наамды бир спортчуга тапшырышат да. Жакшы. Дастан мырза, ошол чындыгында баягы Кыргызстанда спорт акыркы жылдары жанданып, өз жемишин берип жатат деп жатпайсызбы? Бул жаатта баягы пара спортчулар да ийгиликтер жаратууда, э? Мисалы, акыркы мезгилде өткөн иш-чарада пара биздин спортчуларыбыз командалык эсептен алдыңкы орунду алып келди, окшойт, жаңылышмасам. Негизи биздин пара спортчулар көбүнчө пара Азия оюндарына же паралимпийский оюндарга көп катышчу эмес. Анан медаль дагы жок болчу чындыгында. Анан ушул акыркы бул бир жылда ала турган болсок, ушул жылда пара Азия оюндарында ошо Ханчжоу шаарында өткөн пара Азиялык оюндарында 1 алтын, 2 күмүш, 1 коло болду да, командалык эсепте. Анан бул Кыргызстан үчүн эң бир чоң тарых болду. Анткени буга чейин пара Азия оюндары өткөндө, мисалы буга чейин Индонезияда же ошол эле Түштүк Кореяда өткөндө, ал жакта спортсмендер барчу, 2ден 3дөн эч кандай медаль да болбочу, жыйынтык да анча эмес болчу. Азыр мамлекетибизге да чоң рахмат, ушинтип көңүл буруп пара спортсмендерге ошол мүмкүнчүлүк түзүп бергенине. Жакшы. Дастан мырза, өзүңүздүн ушул катышып жаткан спорт боюнча сөз кылсак, кайсыл жаатта? Мен спорт түрү ушул пара триатлон деп аталат. 3 спортты өзүнө камтыйт. Сууга сүзүү, чуркоо жана велосипед. Көптөр суроо берет, кантип чуркайсыңар, кантип велосипед тебесиңер депчи. Анан көбүнчө биз тандем деген велосипед бар, спортивный, бул алдында көргөн киши отурат, аркасында көрбөгөн спортсмен отурат. Көргөн киши деле ошол ал спортсмен деле болот, ал да волонтер. Ал биздей боло эле күчтүү, бизден күчтүүрөөк болуш керек, анткени чарчап калбаш керек. Ал көбүнчө бизге багыт берет, чуркаганда, сүзгөндө, ошол эле велосипедде, мисалычы. Анан эгер жолдон мисалы чарчап кала турган болсо, дагы бир башка нерсе боло турган болсо, анда спорт ошол эле соревнованиялардан чектеп калышы мүмкүнсүң да. Жакшы. Сиздин спортко келишиңиз тууралуу сөз кылсак, канча убакыттан бери? Мен негизи спортко келгениме 4 жыл болду. Буга чейин өзүм башында айтып кеткеним, буга чейин көп мисалы көп жерге мындай интервью бергенде ошо көзүм көрбөй калганын себеби 6-класстан болгон да, ошо удардан улам. Ага чейин күрөш менен машыкчумун.
таласта жүргөндө ошо айылда. Анан кийин ошол 2-3 жылдай мындай спорт менен алектенбей жөн гана үйдө эле болуп калдым. Бирок кийин уктум ушундай паратриатлон деген спорттун түрү бар экен дегенде, анан кой барып аракет кылып көрөйүн, эми жигитке жетmiş өне ыраазы кылат. Анан буга чейин спорт даамын татып калган адам болсоңуз өзүңүз. Татып өзүм мындай кичине болсо дагы айыл ичинде райондар арасында ушундай күрөшүп эметип калганга жагып калды да. Жакшы, баягы таласта күрөшкө катышпаган бала жок эсе болсо керек. Бүгүнкү күндө да керек болсо баягы жогорку кеңештин депутаты болуп жүрүп дагы чоң ошол эл аралык сынактарга катышып, 40 жаштан жогоркулар арасында дүйнө биринчилигине катышып жаткан биздин ошол агаларыбыз да бар эмеспи? Жакшы, спорт жаатында сөз кылдык. Эми баягы жыл ичине сар эсеп салалычы. Быйылкы 2023-жылда сиздин жараткан ийгиликтер. Мен үчүн бул жыл аябай жемиштүү жылдардын бири болду. Спорт тарабынан айта турган болсо, ошол чемпионат Азия болду, Өзбекстанда, Самаркандта. Аякта күмүш медалдын ээси болдум. Андан тышкары ошо Пара Азия оюндарында 5-орунду ээледим. Андан тышкары дүйнөлүк чемпионатта катышып, ал жакта ошо 4-орунда ээ болдум. Мындай айтканда, бул мен үчүн бир чоң жетишкендик десем болот. Алдыда эми пара олимпийский оюндар бар. Ошого да аракет кылып атабыз, очко топтоп. Сиздер ошондо очко топтоп барасыздарбы же сиздер лицензияны ойнотобуз сиздерге? Лицензия эмес, очко менен барабыз. Биз 1-июлда ошо пара олимпиада оюндарына 2 ай калганда билинет, кайсы спортчу барат депчи. Бирок болжол түрдө билсең болот, сен рейтингиң канча болсо ошого карап, мен барат экенмин, жакындап калыптырмын. Мисалы меники буюрса жакындап эле калды. Дагы 1-2 соревнованияга катышсам, буюрса барам деген ишеничтемин. Анткени ошол ар бир соревнованияга катышкан сайын очко топтоо биз үчүн эме да, чоң максат. Жакшы. Дастан мырза, быйылкы жыл сиз жараткан чоң ийгиликтер же сизди кубандырган бир чоң иш тууралуу козгобой кеттиңиз? Бул эми спорттон башка үй бүлөлүк жактан да ошо былтыр көзүмдө үйлөнгөн элем. Быйыл кыздуу болдум. Ошол мен бир чоң 40 жылкы болгон экенсиз. 40 жылкы. Аябай үй бүлөлүү болгондон кийин ошо балалуу болгондо аябай эле өзүңдү ата сезгенде аябай эме болот экенсиң. Башкача бир сезимдер. Спортто дагы ошо кадыр эсе мотивация болот экен. 2 эсе, 3 эсе десем болот. Эң сонун баягы спортко келишиңиз тууралуу буга чейинки маектерде сөз кылганда айттыңыз эле, баягы буга чейин көзүм көрүп жүрүп эле ушул 5-6 класстарда бир катуураак травмалык калбыдар болуп, ошондон кийин көзүм көрүү начарлап калган. Анан спортко келүүдө мисалы үйдөгүлөр коркуп, кооптонуп башташкан депчи. Бирок бүгүнкү күндө баягы суктанып жаткан чагы, биздин балабыз ийгиликтер жаратып атат деп ушул тууралуу да кеп косоп кетеличи. Азыр апамдар, атамдар негизи аябай колдошот. Башында ошо айтып кеткендей аябай эле коркунуччу, эмне кереги бар депчи. Мисалы спортто, ар бир эле спортто бир травма аласың кичине болсо дагы, бирок ошонун арты менен бир ийгиликке жетесиң. Ошонун арты менен баары бир жакшы нерсе келет да. Айтып коет го, жамандын артына баары сөзсүз жакшылык келет депчи. Анан ата энем, өзгөчө бир туугандарым, келинчегим баары колдоп ушул спортко алар дагы кичине салым кошот. Анткени бизге эң башкысы колдоо. Бул эми морально колдоо керек. Анткени дайыма эле спортто ошо күнүмдүк жашооң окшош эле болуп калат. Мисалы, эртең сүзүш керек, түштөн кийин чуркаш керек, велосипед тебиш керек, 2 мал тренировка, ошол нерсе дагы кичине нагрузка көп болгондо эми ар кандай ойлор келет да. Бул нерсени кээде ойлойсуң да, эмне үчүн кылып атам депчи. Бирок кайра өзүңө мындай бүткөндөн кийин рахат аласың, кечинде ойлонуп, ушундай кылдым, эми кайра план менен эле кыласың да. Ошо 1 жумалык, 1 айлык план менен, ошол нерсе менен ийгиликке жеткен. Ошол эмгектин баарын үзүрүү жана жеңиштин даамын татканда билинсе керек. Өзгөчө. Жөн эле жүрбөптүрмүн деп. Ошол мисалы эмоция же ошол эле бир кыйынчылык мисалы өтүп кетет. Результатың, кылган эмгегиң ошол эме тарыхта калат да. Ошол нерсеге көбүрөөк басым жасайбыз.
Дастан мырза, ошол буга чейинки эфирлерде башка жактардан кездешип калганда баягы ар дайым сизди коштоп жүргөн, буга чейин келинчегиңиз, ага чейин баягы волонтерлор болуп жүрдү эле да. Бирок бүгүн өзүңүз эле келдиңиз. Негизи эле ошол шаардын ичинде мындай таяк менен басканды ошо үйрөнгөнүмө 4 жыл болду. Бул эми мен үчүн көзүмө көз болуп жаткан кез, анткени бутубузга бут болуп, бутка бут. Мен жолдошум өзүм мындай айтканда кандай десем, мен таштабайт да талаагач. Как ата эме адамдын досу дегенде, ошо мен таяк менен досум болуп калган. 4 жылдан бери ошол шаардын ичинде жүрө берем. Азыр Улуттук университетинде 4-курстамын да. Буюрса жакындап калды, ошол бүтөйүн деп калдым. Ал жака деле ошол досум менен барам, мен тамашалап коем, ошол биздин көзүбүз депчи, доктор сайтта. Анан бул нерсе мага аябай эле чоң жардам берет, себеби мен мисалы ошол эле келинчегим менен же волонтер менен жүргөндө деле арыктан атташ керек болот, же жандай барьер чыкканда атта деп коет, кандай расстоянияда атташ керек ошону бул таяк менен сезип алам да. Таяк менен мындай жеңилирээк. Көргөн адам мисалы түз оңго солго дей берет да, таяк менен эметкенде мындай батыраак табам да, негедир. Ошол нерсе. Демек, денеңиздин бир бөлүгү катары кабыл алган экенсиз таяктан. Сөзсүз. Жакшы. Кадырман теле көрүүчүлөр, бизге келген кадырлуу мейманыбыз, коногубуз Дастан Камчыбеков болду. Эгер кимде ким ушул Дастан мырзага өз добушун берем десеңиздер, социалдык түйүндөрдөн Instagram желесинен Топ Спорт өздүк баракчасына кирип, ошол жактан өзүңүздөрдүн добушуңуздарды калтырып өтсөңүздөр болот. Сиздердин добушуңуз албетте Дастан мырза үчүн маанилүү, анткени жылдын мыкты пара спортчусунун намындагы бул чоң жетишкендик болсо керек. Сөзсүз. Жакшы. Анан чындыгында пара спорт жаатында баягы ийгилик жараткандар көбөйө баштады десек болот. Ошол эле бизде дзюдо жаатында жакшы өнүккөн, сиз айтмакчы баягы жеңил атлетика жаатында, оор атлетикада мисалы мыкты результаттар көрсөткөндөр бар да. Анан ушул 3 мыкты спортчунун катарына кирип, ушундан эмеге мыкты спортчу номинациясына ат салышып аткан сиз үчүн да бир сыймык болсо керек. Кандайча тандалып алганда? Ал жерде тандалып алганда мисалы медаль боюнча кабыл алынат. Канча медаль уттуң, ошол эле канча стартка катыштың, мисалы эле эл аралык быйыл буюрса көп эле болду. Мен 6 мамлекетке барып келдим. Ошол эле айта кетсек, Абу-Даби, Калифорния, ошол эле Өзбекстан, Испания, жана ошондой эле ошол Кытай өлкөлөрүнө барып, анан көп эле старттарда ошол 4-чү болуп калып аттым, кээ бирлеринде 5-чи, кээ бирлеринде 2-чи, ушундай алдыңкы орундарга үйлөнгөн болсоң, ушул жыл мыкты спортчу намына мындай айтканда татыктуу болгонго аракет кыласың да, анткени ал жакка тандап алганда сенин ошол эле быйылкы результатың карайт, акыркы 1 жылдыкына. Анан спортчулардын көбүнчө ошол эмесине, активине карайт, кандай катышып атат, спортчунун характерине карап ушундай кабыл алат да. Жакшы. Дастан мырза, негизи баягы Борбор калабыз Бишкек шаарында кечээ эле жакында сүйлөшүп калдык. Баягы көз азиздерге жүрүү бир аз маселе жаратып келет депчи, баягы толук кандуу бул көйгөй чечилген эмес. Бирок аймактарда таптакыр шарттар жок экен деп айтылат да. Сиз ушул дүйнөнүн эң алдыңкы делген шаарларына барыптырсыз. Анан Кытайга бардыңыз, Бириккен Араб Эмираттарына. Ал жакта баягы мүмкүнчүлүгү, ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн шарттар кандай экен? Мен ошол эле Европада жүргөндө, ошо Германия, Италия, Испанияда жүргөн кезде ал жакта аябай эле өнүккөн экен. Ошол көзү көрбөгөндөргө эмес, коляскада жүргөндөргө аябай ыңгайлуу экен. Анткени бизде көйгөй жараткан нерсе бул биринчи очередь эле коляскада жүргөндөргө абдан эле кыйын да. Биз го эптеп өлбөжан деп мисалы жүрө беребиз дагы. Коляскадагыларга мисалы лестница жерден оңой менен чыга албайт, бирөөнүн жардамы керек. Ал үчүн бизге көбүнчө пандустар аябай маселе жаратат да. Көп жерде жок. Мисалы больница же мындай чоң эле бир мекемелерде эле болбосо, мындай жерде жок да, магазиндерде өзгөчө. Ошон үчүн мен ойлойм, дагы буюрса ушундай
активный спортсмен болобу же коомдук ишмер болобу ушундай ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар чыга берсе, биздин мамлекетибизди көрүп, бизде ушундай инсандар көбөйүп атат, биз дагы аларга эме кылалы депчи, биз көбүнчө шарт түзүп береби деп ойлойм да. Анткени ошол эле спортко келгенде деле биз жаңы 2019 менен баштаганда, чынын айтсам көп соревнованияларга чыкпачык да. Көп эметпечи, анан көп дагы көңүл бурбачы, мисалы эми бизди как фитнес клуб менен башкарып атканда эле элестечи да, фитнес спорт менен элечи. Кийин биздин өзүбүздүн спортубузду көрүп, ошол нерсени жоон терisi менен сезгенден кийин, буларга да жардам бериш экен, буларда да результат болот экен деген ойлоо келди да. Мен ойлойм, буюрса келечекте ушул бир 2 жылдабы, акыркы 5 жылдабы балким ушул жака да аябай көңүл бурат деп ойлойм. Ажообуз. Жакшы, баягы көңүл буруулар алгач сиздердин баягы жан дүйнөңүздөрдү кубандыруу иштери жүрүп жатат десек болот. Баягы эл аралык деңгээлге спорт жаатынан машыгуу үчүн, андан сырткары өлкө аймагында баягы таланттуулар өз өнөрлөрүн көргөзүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлүп жаткан болсо, эми албетте сөзсүз түрдө баягы коомдун айныгыс бөлүгү болуп эсептелинген, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн дагы жакшы шарттар түзүлөт деген ишеничибиз зор десек болот. Анан жалпы эле эми чындыгында адам ушул мүмкүнчүлүгү чектелген деген нерсени кабыл алуу оор болсо керек башындачы. Анан ушул спортко эмес, жашоодо мисалы ушул нерсени баягы чоң өксүк катары кабыл алып жүргөн, бизди көрүп жаткан көрөрмандарыбызга баягы дем күч иретинде өзүңүздүн сөздөрүңүздү айтып өтсөңүздөр. Негизи эң башкысы ден соолугу мүмкүнчүлүгү чектелгендер өзүн кабыл алыш керек да. Биринчи очурет кабыл алганды үйрөнүш керек. Мисалы мен көзүм көрбөйм, мен ал нерседен танбайм. Бирок ошол нерсени туура кабыл алыш керек да. Мисалы элдин оозунда элек жок да, кээде болот, мисалы кээ бир адамдар көчөгө чыксам мени эмне дейт, көзүм көрбөйт депчи, мисалы кемсинтиши мүмкүн дейт. Бул эми адамдын өзүнүн деңгээлине жараша. Мисалы эгер мындай айтканда сабатсыз адам болгон болсо, ал нерсени айта берет. Сен ал нерсеге көңүл бурбаш керек. Мисалы кээ бир адамга жагам деп ойлойсуң, кээ бирлерине жакпайсың, кээ бирлерине мактайт, кээ бирлери сени жамандайт. Мисалы ушундай эле сыяктуу да. Анан эч качан мисалы башты жерге койбош керек, жерди карабаш керек. Аракет кылып көрүш керек. Мисалы бул жагынан болбой, бир жагынан болот. Мисалы аракеттин арты менен анан ошол нерсе болот да. Мен деле мисалы спортко келгенде өзүмдүн практикаман айтат болсом, иш жүзүндө ошол көп эле болду. Сууга сүзгөндө ушу кыйынчылыктар абдан эле көп болду. Көзүм көрбөй калганда ушул нерсеси кыйын турбайбы, анан аркы берки деп маселе чыга берет. Ошол нерсени жок жаап, мындай айтканда айыбыңды жаап турган сайын ошончолук жеңил болот да. Мисалы мен мындаймын, тигиндеймин деген нерсе эч качан болбош керек. Жараткан кандай бизди бул жашоо берди, ошол нерсеге мындай кабыл алыш керек да. Кабыл алганды үйрөнүш керек эң башкы, биринчи очурет да. Эгер өзүңдү өзүң кабыл албаган болсоң, анда өзүң ичиңде конфликт боло берет. Мисалы мен де ошондой нерсе болду да. Башында көрбөй калганда, мен ушундай көрбөй калдым, мен эле көрбөйм деген сыяктуу. Анткени көрүп жүрүп көрбөй калган оорураак болсо керек, Оорураак, бирок ошол нерсени кабыл алыш керек, сөзсүз түрдө. Мисалы көрүп жүрүп көрбөй калган адам, мисалы абдан мындай чыйрак болот да, мындай кандай десем. Баары бир нерсе болот да, мен көп байкайм, ошо көрүп жүрүп көрбөй калган менин тааныштарым бар, көп эле эмелер бар, балдар. Аябай мындай эме болушат, күчтүү болушат, эмерээк болот. Билбейм, ушундай да. Тубаста көрбөй калгандардын айырмасы ошо алардын слуху күчтүү болот. Бизге салыштырмалуу сезүү жагы күчтүү болот. Музыкага жакын болушат алар. Көп байкайм да. Ушундай айырмачылык. Жакшы. Дастан мырза, ошол жалпы эле сизге ошол ийгилик каалап өтөбүз. Чындыгында өлкө желегин желбиретип, кайсы гана жерлерге барган жоксуздар дегендей, кандай ийгиликтер жараткан жоксуз. Анан баягы айтып калгансыз, көп учурда 4-5 орундарга камсыздап калам депчи. Булар да баягы упай топтоого саналып кирсе керек, Сөзсүз түрдө. Ошол нерсе менен упай менен эметип кетебиз. Эми бизде да спорт жаңы эле жаш спортта биздечи жаңы баштап келатабыз. Кээ бир мамлекеттер 10 жылдан бери, 20 жылдан бери мындай ошол нерсени алып келатат. Мисалы Казакстан, Өзбекстан ала турган болсок, алар 10 жыл эрте баштаган да.
Анан биз эч качан мындай жаңы баштап келаткандан байланыштуу мындай мен бул нерсе мен үчүн да бир чоң жетишкендик деп ойлойм да, 4-5 эмес. Албетте. Акырындан мисалы болот да баардык нерсе. Мен биринчи мелдешим эсимде бар, 2021 жылы ошол сразу чемпионат мирге барып калып, классификациядан өтүш керек болду да, бизде дагы ушундай группа бар, биринчи, экинчи, үчүнчү группа депчи. Өткөндө ошол артынан экинчи болуп калдым да, санагандачы. Общий 13 киши болдук, 12-нчи болуп калдым. Андан мисалы кичине кайгырдым да, депчи. Бирок мен кайра ойлоп көрсөм, анан ошол убакыт өттү да, бир жума, 2 жумадан кийин чын эле мен биринчи жолу баштадым. Ошол нерсени барып катышып дагы маарага келгеним да, бул жетишкендик депчи. Анан дүйнө биринчилиги болуп турса, демек дүйнөбүз боюнча сиз 12-нчи орунду алдыңыздан да. Ошол нерсе дагы мындай чоң эме болду да, мындай. Стимул берди. Стимул берди да. Депчи. Биз ойлойт экенбиз да, биз сразу эле барып эле, биринчи место алып калат экенбиз деп. Жок, спортто баары жеңилүү да болот, жеңиш да болот. Бирок жеңилип туруп жеңсең ошол жеңиштин даамын сонун татасың да. Тескерисинче жеңип жүрүп туруп жеңилип калсаң, мындай жеңилүүнүн ызасын аябай эле тартып каласың. Жакшы. Спорт жаатында сөз кылсак, негизи кандай гана спорт болбосун, баягы эң чоң бийиктик катары олимпиаданы самап келет эмеспизби? Олимпиадалык спорт түрүнөн. Сиздерде да ошол параспорт жаатындагы чоң жетишкендик, ийгилик катары паралимпиада болсо керек. Сөзсүз. Бизде буга чейин ошол паралимпиада жаатында жараткан ийгиликтер барбы? Эми жакшы көрсөткүчтөр, эми байгелүү орундар жок. Көрсөткүчтөр байгеге илингендер жок, бирок 5-чи место алгандар бар. Бул эмеде 2016-жылы ошол Бразилияда паралимпиада оюндары болгондо, ошондо штангист ат фамилиясын утатам, ошо Эрнис деген Эсен деген байке алган эле ошол 5-чи местаны. Мамлекет жактан ошондой эле сыйлыктар каралган. Бизде мамлекет тараптан жакшы сыйлыктар акыркы жылдарда жакшы эмет көңүл бурулуп, ошол жагы дагы мисалы олимпиадалык оюндарда кандай сыйлыктар болгон болсо, паралимпиада оюндарында да ошондой сыйлыктар берилүү керек да негизичи. Анан биздин ажообуз дагы ошол быйыл ошол нерсеге дагы кол коюп, мындай айтканда, эки жакка тең бирдей караганга аракет кылып атат. Эки жакка эмес, бул бир эле нерсе да. Бирок бир эле нерсе болгону эме деген эмес. Мисалы бөлүп карабаш керек. Мисалы олимпиада оюндары биринчи өтөт, андан кийин эле 2 жумадан кийин паралимпиада оюндары ошол эле жерде өтөт. Ошол эле шаарда, ошол эле өлкөдө, ошол эле болгон соревнования жерлерде өтөт да. Анан жакынкы ойлойм, келечекте может паралимпиада менен олимпиада чогуу өтүп калса деле толук мүмкүн, анткени бир күндө эмес, мисалы олимпиада өткөрүм эле сразу ошол бүтөрүм эле же ошол болуп аткан учурда эле болуп кетиши толук мүмкүн да. Анткени азыр бизде эки федерацияны биргизип чогуу кылгандар көп да. Мисалы биздики триатлон менен паратриатлон бир. Президентибиз да бир, баары бир да, айтканда. Бөлүп карабайт. Жакшы, бизде WhatsApp номери сөз кызматын көрсөтүп турган чагы бизге келген ушул SMS билдирүүлөрдү окуп өтсөк. Дастан, сен ишиңе ийгилик каалайбыз. Аябай чыйрак азамат бала экенсиң. Жалпы үй бүлөбүз менен сага добуш беребиз сөзсүз түрдө деген экен. Дагы бир кайсыл жакка добуш берсек болот? Дастан, сен өзүңдүн баракчаңа катталып эле берип кое алабызбы деген экен. Жана биз бүгүн көрүп жаткан жалпы үй бүлөбүз жана болгон тааныштарымдын баардыгына айтам, сөзсүз түрдө сага добуш берсин деп билдирүүлөр калтырган экен. Дастан мырза, ошол негизинен топ спорттон гана добуш берип алышат, э? Топ спорттун сайтына кирип, ошо Instagram баракчасынан же Facebooktан кирип, ошол жерден комментарийге ошо мисалы спортчунун атын жазып коюш керек, сөзсүз түрдө. Кээ бирлери бар, мисалы мен комментарийлерди улам карап коем. Кээ бирлери смайлик коюп коет экен. Анан ал нерсе эсептелбей калышы толук мүмкүн, анткени аты жөнү болуш керек. Жок дегенде фамилиясы же аты болобу, кандай болбосун, ошол нерсени жазып өтүш керек. Жакшы, дагы бир ирет жалпы көрүүчүлөргө эсине салып өтсөк, Топ спорт өздүк баракчасына жылдын мыкты спортчуларды аныктап жатат. Биргеликте ушул УТРК телеканалы, КТРК спорт жана ошондой эле Каганат аттуу коомдук бирикмелердин биргеликте өткөрүп жаткан иш чарасы десек болот. Бул жактан мыкты спортчуларга ат салышып жаткандар
Жалалидин Абдувалиев пара жеңил атлетика боюнча Азия оюндарынын 2 жолку күмүш медалынын жана дүйнө чемпионуна катышуучусу. Дастан Камчыбеков пара триатлон боюнча Азия чемпионатынын күмүш медалынын ээси жана Самат Ибраим Суранов пара дзюдо боюнча Азия чемпионатынын коло медалынын ээси. Добуш берүү жалпы жолунан 2023 жылдын 7 декабрында башталган 20 декабрына чейин созулат. Андыктан ушул күн, ушул аралыкта өзүңүздөр жактырган спортчуларга өз упайларыңыздарды берсеңиздер болот. Анан сөзсүз түрдө Дастан Камчыбековго берип кеткениңиздерге биз дагы баягы тилектешпиз дейли. Быйыл ушул жылдын мыкты спортчу номинациясын алыңыздар. Анткени быйыл кубанычтар көп болуп жаткан чагы, ийгиликтер да көп. Буюрса, сиз жаратчу бийиктиктер да калды да. Рахмат. Кадырман телекөрүүчүлөр, анда эмесе ушул соңку сөз иретинде Дастан Камчыбековдун өзүнө сөз узатсак. Мен эң биринчи эле ошол кыргыз элиме, кыргызстандыктарга ушу келе жаткан жаңы жыл жаңы ийгиликтер менен, жаңы эмгектер менен ошол нерселер болсун деп айтат элем. Эң башкысы кыргыз элинде толукчулук болсун, молчулук болсун, эч ким оорубасын, ден соолукта болсун. Албетте ден соолуктун бул мыкты болушуна спорт дагы аябай чоң жардам берет. Кыргыз элине эле айтат элем. Ошол үйдөн болсо деле ошол спорт менен машык кыла, ден соолукту чындагыла, колдо бар алтынын баркын бергиле дегендей. Ошол нерсени сөзсүз түрдө пайдаланыш керек. Ошол эң башкысы үй бүлөңүздөр менен бактылуу болуңуздар. Кыргыз элимде тынччылык болсун, эч ким оорубасын. Ошол спортсмендер көбөйөрсүн Кыргызстаныбызда. Айтканыңыз келсин, бай айтып коет экен, дүйнөдө эң маданияттуу адам бул ден соолугуна кам көргөн адам деп. Анткени биринчи байлык бул ден соолук. Ден соолук болсо бардык бийиктиктерди жеңе билсек болот экен. Андыктан ошол сизге кең келечек каалайбыз. Буюрса биз кыргыз эли көптөн күткөн Олимпиададагы алтын байгебиз жок. Ал эми жакынкы жылдары буюрса алат деп үмүттөрүбүз чоң. Ошондой эле пара олимпиада оюнунан дагы сөзсүз түрдө байгелүү орундарды камсыздап өлкө желегин желбиретишиңизге биз тилектешпиз. Чоң рахмат, буюрса аракет кылабыз. Кадырман телекөрүүчүлөр, Таңкы Лайф программасы өзгөрүш өтүүсүн алдын көздөй улантат. Бизге келген кадырлуу мейманыбыз, коногубуз пара триатлон боюнча өлкөнүн курама командасынан катышуучусу, ошондой эле дүйнөлүк чоң ири спорттук мелдештерге катышып, Азия оюндарына катышып, өлкө желегин желбиретип жүргөн Дастан Камчыбеков мырза болду. Биз көрсөтүүбүздү алдын көздөй улантабыз.